Нуржигит мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Интервью берүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Азыр эл өкүлдөрү дээрлик бардыгы каникулда, аймактарды кыдырып жүрүшөт. Мен дагы сиздин социалдык түйүндөн баракчаңыздан байкап калдым. Аймактарды кыдырып келе жатасыз. Элетте элдин маанайы кандай? Кандай тирлик кылып атышкан экен? Ошондон баштайлычы. Эми элетте элибиз эмгекчил. Бир сөз бар да. Бирдеке менен алек бол, бош болбо. Эң арзан дары ошол, эң эффектив дары ошол депчи. Мисалы, кээ бир райондорго барсаң дыйканчылык менен алек, кээ бир райондорго барсаң азыр жайлоолордо. Ошол эле мезгилде айрымдары мигрант болуп кеткен. Эми Кудайга шүгүр, элибиз тың эле экен. Кудайга шүгүр деген эле экен, топуктуу эле экен. Анча-мынча маселелер болсо деле, көйгөйлөр болсо деле көрдүм дебей, бардыгы жакшы деген жаркыраган мүнөзүбүз бар экен. Мен бирдекени байкадым, ошон үчүн жараткан бизге пейил жашап берип келатат экен депчи. Канча элдер, мисалы, ошол эле келттер, сактар, усундар, гундар кайда. Бирок биз ошолор менен бирге эле чыккан байыркы элбиз, жашап келатабыз. Ошо жамандыкты көргөн жерде көмүп, анан уккан жерде унутуп койгон бир пейилибиз бар экен да. Элибиздин пейилине айланса болот. Аябай укмуш адамдар бар. Чындыгында биз депутат болуп келген менен ошо эл аралап жүргөндө апалардан, аталардан, катардагы эле карапайым кишилерден аябай көп нерсе үйрөнөм. Жан дүйнөлөрү бай, ошо эле акылман кишилер көп. Негизи адатта эл өкүлдөрү аймактарды кыдырганда эле бардыгы эле чогулган эл арыз арманын айтып калышат да. Анан сизди дагы депутат катары андай пикирлерин айтпай кетиришпесе керек. Анан эл ушу азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына, алып барган багытына кандай пикирде экен? Мындай чыны менен эле баягы эки колуңузду жүрөгүңүзгө коюп чындыкты айта турган болсок. Эң көп мектепти сурашат, бала бакча, суу чыгарып берүүнү сурашат, анан жол куруп бериш керек. Чарбалык маселелер көбүрөөк экен да. Анан спорт зал, ушул сыяктуу маселелер да. Эми кимге кайрылсын эми? Чындыгында депутаттын иши ал эмес деп түшүндүрсөң, дагы көңүлүн ортолом деп коркосуң, колуңан келсе аракет кылып көрөсүң, бирок ошонун бардыгын чечкенге Кыргызстандын бюджети жетпейт чындыгында. Анан бирөөлөрү эми бийликке карата нааразылыгын айтат, ачыгын айтканда. Бирөөлөрү эми колдорунан келишинче кыбырап атат, аракет кылып атат деп айтат. Бирок мен бирдекени байкадым, депутаттар жөнүндө пикир аябай эле жаман болуп калган экен да. Жакында Нарынга баратам, Долонун түбүндө билесизби? Балык саткан эжелер бар. Ошол жерден тамак Сарыбулак деген айыл. Сарыбулакта балыгын жеп чыктык. Анан эми кыргыздын жеңелери бетке бет айтат эмеспи? Мен болсо мындай спорт кийимин кийип алгам, башында кепка, анан карап телевизордон чоң эле көрүнөсүң, жаш эле боло турбайсыңбы деп. Сурай келгенде менден жаш келин болсо керек ошол келинчи. Анан ары карап барып атпайбы, ошо чоңдорду көрсөм эле жиним келе берет депчи. Анан карап туруп, ошончолук жин эмнеге тийип койдук экен? Депутат дегенде эле аялы Дубайда, кыздар Америкада, өзү жеп, жыйнап алып эле анан кийин жыргап жатат, алтындар топтоп деген бир пикир калыптанып калыптыр да. Чын айтканда, эл көргөн түйшүктү биз деле көрөбүз, элдеги жетишпестик бизде деле бар. Ошону менен жашап ататтуу, ошо эл ичинде болгонубузга Кудайга шүгүр деп жүрөбүз. Сиз 7-чи чакырылышка депутат болуп келдиңиз. Бул сиздин эң биринчи тажрыйба. Азыр ошол бир чоң мектептен өтүп жатасыз да. Депутат болгон кандай экен, сизге жактыбы өзү? Эми жакканда жагат, кантип жакпайт деп айтасың. Кудайга шүгүр, элибиз журтубуз батасын берди, жараткан насип кылган экен. Ошол жерде 90 адамдын бир болуп иштеп атканыбызга чек шүгүр айтам. Жакпады десем жалган айтып коем да. Бирок жоопкерчилик аябай чоң. Бир эле айылга барганда ушунча түйшүк маселелерди айтат. Анан Кыргызстанда канча айыл бар, канча айыл өкмөтү бар, канча шаар бар. Анан жеке маселелерин айткандар да абдан көп. Балам контрагын төлөй албай калды, анан операция акча таппай атам. Бирөө байкуш баласына операция жасасам деп кредит алган экен, ошону төлөй албай айласы кетиптир. Баласы ордунан жылып албай калыптыр байкуш. Анан ордунан жылмактандай турсун дааратканага өзү барып келе албайт экен. Жакында кабар келди, каза болуп калыптыр. Анан ошондойлорду көргөндө биринчи айтам да, эмне үчүн кредит алдыңыз деп, мындай катуураак айтып алдым, эмне аласыз? Анан ошону айтканда кайра аябай өкүнүп калдым да. Ошон үчүн ушунча адамдардын түйшүгүн угуп жүрүш деле оңой эмес да. Кантип ушуну чечебиз деп кээде чын айтканда акчачым көбөйдү. Өткөндө бирөө жазып коюптур, агай кичине мындай улгайып баратасызбы, депутат болсо оңой эмес окшойт депчи. Эми жылдан жылга адам жашарбайт. Бир, экинчиден ошончо сана, ошончо түйшүк деле оңой эмес экен да. Кээде уктап атып деле ошол жүктү сезесиң, кадимкидейчи.
бул көтөргөн жүгүңдү жерге коюп койсоң болот экен, бирок мындай жүрөктөгү, көңүлдөгү санаанын жүгү ал сен менен күн түн боло берет экен да. Эми ушунча болду, жараткан бизге күч кубат берсе экен. Ишеним деле кагаз сыяктуу, кагазды бир бүктөгөндөн кийин канча жазсаң деле мурдагыдай болбойт да. О жаратканым ушул ишенич тактатсак экен деген эки көзүм төрт, Кудайым күч кубат берсин. Негизи аз убакыт болсо дагы сиз аткаруу бийлигинде иштеп калдыңыз да. Анан түйшүк каякта көбүрөөк экен? Аткаруу бийлигиндеби же азыр сиздерде көбүрөөкпү? Жүк, түйшүк чындыгында аткаруу бийлигинде көп. Депутатта бирок моралдык жоопкерчилик оор да. Эсептен дегенде аткаруу бийлиги эмне, сен кабыл алган чечимдерди, мыйзамдарды карат эмеспи? Бирок ошол мыйзамың кандай болот, элге пайдабы, зыянбы? Анын агы басымдуулабы, карасыбы, мындай ошондой жоопкерчилик бар да. Эми кнопканы басып коюп отура берсең, жеңил эле иш, бирок ар бир закондун аркасында канча жоопкерчилик деп, карап, анализдеп, сунуш берип, бышырып отуруш чындыгында оңой нерсе эмес экен. Нуржигит мырза, айтыңызчы, парламент өзү мындай саясий институт катары өзүн көрсөтө албай жатат деген пикирлерди азыр абдан көп айтып жатышат. Мен баягы элет жерине барганда деле айылдын интеллигенциясы ушунчалык көп айтышат. Алар керек болсо айрым депутаттардан дагы акылдуу, билимдүү да. Анан ойлойсуң, эмнеге мындай болуп жатат? Мисалы, албетте, сиз айткан ынтымак жакшы, бирок ошол эле учурда сиздер, коллегаларыңыздар мындай аткаруу бийлигинин көлөкөсүндө калып жаткан жокпу? Бүгүнкү учурда, ошо баш мыйзам кабыл алынган учурда мындай парламенттин ролу, күчү төмөндөп бараткан жокпу? Эми президенттик өлкө болуп калдык. Президенттик өлкө бололу деген чечимди элибиз журтубузда референдумда колдоп өздөрү кабыл алды. Мурдагыда парламенттик өлкө болчубуз, бирок парламент деген ат эле болчу, чындыгында анда деле президенттик өлкө болчубуз иш жүзүндөчү де факто. Бирок Кыргызстандын парламенти күчтүү болгон учурлар болгон. Легендарлуу парламент айтыңыз. 95 жылда биринчи чакырылыш. Не деген адамдар бар эле? Төлөгөн Касымбеков, Марбайжиев, Жалил Садыков, ошол эле Текебаев. Азыркылардан ошолордун арасынан Мадумаров жүрөт, Исхак Масалиев жүрөт, Арслан Малиев жүрөт. Бир топ даяр такшалгандар көрүнүп турат да. Бир мезгилде мындай личностьтер болчу да, анан бара-бара өзүбүз кандай болсо ошондой эле болдук го дейм. Мисалы, элибиз соода сатка кызыгып кетти. Бир аз мурдагыдай жан дүйнө байлыгына караганда материалдык байлыктын таасири күчөп калган учурда, ошого жараша эле анан баягы ода берип сатып албай башталды. Бир кездеги президентибиз сатып ала бергиле, акчасын ала бергиле деп койду. Өзүңөр каалаганга добуш бергиле депчи. Ошентип отуруп, адебизби дейбиз, баягындай мындай бизнес адамдары, соода адамдары келип, анан бул жактагы чечимдерди ошого жараша кабыл алына баштады да. Бирок биз түпкүрүбүзгө кайтышыбыз керек деп ойлойм. Бара-бара көч бара-бара түзүлөт деп ишенем. Бирок жакшы мыкты балдар, жакшы мыкты кыздар бул парламентте деле бар. Мисалы, бир эле жагдайын сурагым келет. Парламенттин мындай саясий институт катары калыптана албай жатышынын бир себеби эң жок дегенде жөнөкөй эле мисал, жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам эмне үчүн жарым жыл убакыт болуп калды окшойт, кабыл алынбай атат? Мурдагы регламент менен жашап келдик, бирок кабыл алып кеттик кече. Эң акыркы кабыл алган мыйзамдарыбыздын бири ошол болду. Бирок эми саясий институт катары калыптанбаганын дагы бир себебин айтып берейинби? Айтыңыз. Кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда партия барбы же жокпу? Эми партиялар калыптанып бүтө элек да, туурабы? Көрдүңүзбү? Бизде аты бар, заты жок болуп атат да. Биз ушу партияны шайлоо алдында гана уюша калып атасыздар. Жок, уюшпай эле мурдатан эле бар, бирок бир карасаң бул партия менен, бир карасаң бул партия менен катардагы нерсе да. Мисалы, күнүмдүк кызыкчылыктар. Америкада бир демократты республикалык партияга өт десең, андан көрө атын алам деп айтат да. Англияда лейбористтер менен консерваторлор ошондой. Мисалы, Японияда демократиялык партия менен аларда либералдык партия ошондой. А бизде ыңгайга жараша болуп атпайбы? Элитанын белгиси деген кандай билесизби? Элитанын белгиси бизде ким бай болсо, бий болсо, ошону элита деп коебуз. Бул туура эмес. Элита биринчи кезекте идея менен жашайт экен, бир. Экинчи, люди долгой воли дейт, кыргыздар арканды узак ташта деген сөз бар да. Үчүнчүсү принцип менен жашайт, мындай жагдай менен эмес, жагдайга жараша секирип кете бербейт. Анан ушундай бир өзгөчөлүктөр бар да. Ошого партия, идеология, идеясы болмойса, ал партия болбойт. Бүгүн ага секирип, бүрсүгүнү буга секирип. Ошон үчүн бизде партиянын өзү жок болуп атат. Ошого жараша парламент. Түшүндүңүз да? Ошон үчүн муну биз философияда окудук эле, себеп жана натыйжа байланышы депчи.
ошого саясий маданиятты өнүктүрсөк, жан дүйнөбүздү байытсак, интеллектуал деңгээлибизди көтөрө берсек, бардыгыбыз бул чечиле турган маселе. Анткени сүт кандай болсо, каймак ошондой деген эле маселе да. Бул эми анда убакытты талап кыла турган нерсе экен да, да, бир топ Бир эле убакыт жылдарды. эмес, мээнетти, аракетти, багыттуу ишти талап кылган нерсе. Парламентте сиз кесиптештериңизге баягы ынтымакка чакырып, аларга бир таасирдүү баян айттыңыз эле да. Бирок парламентте ынтымакка келе албай аткан көрүнүштү деле өтө көп байкаганыбыз жок. Дегеним, бир гана фракциянын лидери же ошол фракциянын айрым өкүлдөрү гана мындай сөз чыгып баягы акарат кылбаса, калгандары дээрлик эле аткаруу бийлигинин көзүн карап тургандай да. Анан мисалы ошол бийликке каршы чыккандарды керек болсо ошо өкмөттүн айрым мүчөлөрү жекирип коюп дагы жаткан учурлар кездешип атат. Сурайын дегеним, бул депутаттардын мындай чала сабатсыздыгынанбы дейлиби же мындай профессионалдуу эместигинен кабар береби анда? Бул парламенттин кандай түзүлгөндүгүнөн кабар берет. Эми чындыгында бул шайлоо мурдагыга караганда админ ресурс аз колдонулган, таптакыр колдонулган жок деп айта албайм. Салыштырмалуу таза өткөнү ишин. Бирок эмне болгондо деле Кыргызстанда баары бир бийлик парламенттин түзүлүшүнө, калыптанышына, шайланышына таасир этет экен. Тигил же бул жол менен. Анан кимдин батасы менен келсе, кимдин жакшылыгы менен келсе, көзүн көңүлүн карабай койбойт экен да. Эми мисалы Кудайга шүгүр биз эч кимден каражат деле алган жокпуз. Командабызда деле квартирада жашаган, карыз кол болуп жүргөн эле балдар, Кудай буйрса алардан деле жеп сатып калган күчтүгү бар да. Ошондойлор эле келдик, ошон үчүн биздики мындай тамашалап айтып коем, биздики ак позиция, так позиция депчи. Бирөөлөр оппозиция. Алар бийликтин мындай жакшы жагын деле көргүсү келбейт экен. Бирөөлөрү хоп позиция. Кемчиликтер такыр айткысы келбейт да, нур заман, гүл заман дейт. А биз болсо туура эмести туура эмес, туураны туура деп айтып келатабыз. Ал үчүн эч кимге көз карандылуу өтүш керек экен да. Мен кечээ Германияга бар, германиялыктар менен сүйлөшсөм, германиялыктар айтып атпайбы? Бизде мамлекет өзү каржылайт партияларды дейт. Бизде да ошондой мыйзам даярдап жүрүшпөдүбү? Ошондой мыйзам болуш керек экен. Ошондо колунан иш келген, илимдүү, билимдүү, бирок каражат жок балдар бара алат да. Азыр бизде акчаң болсо бар, болсо жөлүп кой деген система да. Чү дегенде эле миллион залог төлөйсүң. Анан баннерди өзүң чыгарышың керек. Ошол күндөрү маалымат каражаттары балаларды асмандатып алат. Түшкүрүккөнүң деле бышкырганың деле акча болуп калат да, бир сөз менен айтканда. Ошого көп акылдуу балдар, мен өзүм барып жалдырадым да, биз менен бара берсең, Кудай буйрса өтөбүз десек, жок акчам жок, баары уят болуп калам, баары бир акча алып шайлайт депчи. Андан тышкары, эгерде Голландияда же Данияда шагылыңды төгүп берейин деп шагыл төгүп атсаң, келет да адамдар сурайт да, кайсыл акча кылып атасың? Макулдашылдыбы? Стандарт, планга туура келеби? Эгер кайсыл акчага болсо, декларацияңды көрсөт дейт. А бизде ала берет, сурабайт да, мындай эпчеп, урдап да болсо бүтүрүп берсең эсеп деген бир психология болуп атпайбы? Ошон үчүн баардыгыбыз чогуу өспөсөк, бул маселенин чечилиши кыйын. Түпкүрү такыр башка жакта да. Сиз парламентке баягы жаңы келгенде мындай абдан жандуу элеңиз, тайманбай мындай ачык позицияларыңызды билдирип жаттыңыз эле да. Бирок ортодо Ташиев мырза мындай бир катуу зекигендей болду эле, андан кийин эле көп мындай ачык пикирлериңизди, позицияңызды билдирбей калдыңыз да. Мүмкүн эгер мен жаңылышсам оңдоп коерсуз. Деги эле ал кишинин ошо парламентте мындай таасири ушунчалык эле күчтүү болуп атабы элдеримде? Ошол эле коллегаларыңыз баш көтөрө албагыдай. Эми билесизби? Өзүңдү эр ойлосоң өзгөнү шер ойло деп коет да. Бул бир. Анан бийликке, байлыкка көп таяна бербеш керек. Бай бир жуттук деген бир сөз бар. Баатыр бир октук деген бир сөз бар. Мен ачыгын айтайынбы? Адамдан коркпойм. Бир жараткандан корком. Улууга урмат кичүүгө зат кылышы мүмкүн, анан теңелип бир айтышып кетпеши мүмкүн. Бирок мындай коркуу сезими жок да. Анан эми биринчи эле келген жыйында болгон, ал алгачкы эле жыйындардын биринде баягы ОДКБ маселесинде болгон, ама өттү кетти, мындай боло берет, мындай процесстерчи. Бирок баары бир саясий маданият бийик болуш керек. Анан эми бул сиздеги пикир экен, билбейм, мен аягына чейин эле мындай ачык айтып эле жарылып аткандай болуп атам. Бирок башка кеп, баягындай эмоция калтырып, үнүмдү көтөрүп сүйлөбөгөнүм ал башынан эле бар.
Анткени өзүм адепти сүйлөп жүрүп анан аякка барганда башкача болуп кетким келбеди да. Бирөөгө адеп үйрөтөм деп өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген бир сөз бар. Сабырдуу жана эмоция калтырбаганга аракет кылат экенсиз да. Бул өтө маанилүү. Жараткан айтат да, бирөөнү жаман көрүп калсаң, анын сени жеңгени деген бир кыргыздын даанышман сөзү бар. Исай Калашниковдун бир сөзү бар да. Окугансыз да Каар заман деп Чыңгыз хан жөнүндө. Ошондо жек көрүүдөн адам оң болбойт дейт. Эми адам кандай болсун кабыл алыш керек. Бирок баарыбыз өсүшүбүз керек. Мен аны сөзүмдө дагы айттым. Мындай байлыкка, бийликке таянбайлы, адамга таянбайлы өтөр кетер нерсе кичипейилдик, саясий маданият чоң нерсе деп. Бирок ал кишинин парламентке таасири бар деп айтканга болобу, же бул жаңылыш сөзбү? Эми азыр президенттик бийлик деп койдук, эми баштында эле дагы бир атка минер айтып койгон. Бул парламент келгенчекте эле кылыбызга иш айбайт, өзүбүз билгенди кылабыз деп. Бирок ага жол бербейбиз. Бизден контролду укугун эч ким алган эмес. Азыр эми тирешкен учурлар болуп атат, эми тирешпеген деле жакшы негизи. Бирок бара-бара ар ким өзүнүн ордун түшүнөт. Ага да убакыт керек. Болгону жарым жыл иштедик. Ынтымактуу болсок, принципиалдуу болсок, туураны туура, туураны эмес туура эмес дей турган болсок, баары жакшы болот. Мисалы мына казино боюнча эми аягына чейин турдук, бирок ушундай чечим кабыл алып калды, бирок дагы деле айтам, азыркы бийликтин эң туура эмес чечими ушул болду. Туура. Азыр ушул мыйзам боюнча сурайын деп турам. Анан бирок ага чейин сиз дагы аткаруу бийлигинде иштеп, тажрыйбаңыз бар да, аз да болсо. Кандай иштеп атат өкмөттүн азыркы ушул бир жарым жылдык иш аракетине канча деген баа берер элеңиз? Мындай тарых баасын берсинчи. Мезгилден арылдыга чуркабай эле турайын. Тарых өзүнүн баасын берет. Азыр өздөрүнүн сөзүн уксаң, биз эми элге журтка күйүп кылып атабыз, карыздан кутулалы деп атабыз, оюбуз, ниетибиз жакшы. Парламентке келип отчет берсе эле, ай укмуш экен деп каласың. Анан кээ бир учурларда мисалы мына мугалимдердин айлыктарын көтөргөнү, китепканачылардын айлыктарын көтөргөнү жакшы иш болду да. Качан болсо маданият тармагына, агарып тармагына жанагы сөгүрөт кандай эле мамиле болчу да, аттестация принцип менен. Бул жакшы нерсе. Башка кеп эми ушул чыгашаны ордун толтуруп, налог саясаты кандай болот, ишкерлерди кыйнап ийбейбизби, жок эле жерден инвесторлорду түртүп албайбызбы деген бир маселелер бар да. Ошон үчүн кирешени такай толтуруп туруш керек, анткени чыгашыга жараша киреше болуш керек да. Бирок мунун мультипликативдүү эффекти бар да. Адам көбүрөөк каражат алса, көбүрөөк соода кылат, көбүрөөк акча айланат, кайра эле түшкөн акча көп болушу мүмкүн. Бирок бир гана нерсе, эгерде налог топтоо системасы адилеттүү болсо, анан өздөрү барып кантип жаап коюшту, кантип кымырып коюшту үйрөтүп аткан болсо, тилекке каршы андайлар да болуп атыптыр да. Мен чөнтөгүмдү толтур, мамлекетке бербесең деле болот, мен сага өзүм үйрөтүп берем дегендер бар экен да. Ошон үчүн биз келатканда ушундай принцип менен келгенбиз да, идеология менен. Өзүң уурдаба, бул бир, башканы уурдатпа, ошол эки. Мен министр болуп турдум, уурдабай койсоң оңой эле нерсе. Бирок уурдатпаш кыйын. Бизде система ошондой да. Шеф кол кое коюңуз, мынтпесек маселе чечилбейт дейт, карасаң, текшере келсең сметаны. Акчаларды кошуп койгон. Анан кол койгон киши камалып кете берет, наркылары баягынын таягы. Мыйзамдар боюнча да, мына каникул алдында парламент бир топ баягы чуулгандуу мыйзамдарды өтө тездик менен кабыл алып берип кеттиңиздер. Анан эле анын бири мына ушул казино боюнча. Бир аз эле депутаттар өзүнүн так ачык позициясын билдирип аягына чейин турду, анын бири сизсиз. Эми ушул мыйзам келечекте бизден коомдук бир социалдык чыңалуу жаратышы мүмкүн эмеспи? Деги эле ошондой кырдаал жаралат деп чочулабайсызбы? Эми урматтуу айым, сизге бир нерсени айтайын да. Байкап атасызбы, кийинки мезгилдерде өрт аябай көп чыгып атат. Мен таң калганым ушул мыйзам кабыл алган күнү эле 3 өрт чыкты. Анан Дордой өрттөндү, кече болсо туннелден бир өрттөнүптүр. Өмүрүндө жабылбаган поезд жолу бир жабылды. Эми муну айтсаң да айтат, это совпадение, жөн эле болгон нерсе тиги бу депчи. Биз эми жаратканга жакпай турган бир чечим кабыл алып койдук. Эми миллиард сом ушундай экен, 2 миллиард. Эми миллиард сом болсо, бюджеттин 0,3% дагы эмес экен да, эми 400 миллиард бюджет кылабыз деп атпайбы? Бирок ошол канча адамдын көз жашы, менин бир досум. Мен ойлогом, Исхак Разактан кийин эле Кыргызстандын кыйын адамы ошол болот депчи. Илими, билими, дипломатиясы, жөндөмү, уюштуруучулугу. Азыр акыретке кетти. А дегенде атасы өлдү, жүрөгү кармап, анан апасы өлдү, анан өзү өлдү. Эмнеге? Ошо бир жолу кирген казиного. Анан кушка кармайм деп, казинодо билесиз да, айнек жабылат, саат жок,
күн да жок, түн да жок, сен анан оюн эле да. Азыр болсо жанагындай бир жетондорду кылып койгон. Жетондорду коюш оңой. Ошонун баардыгы акча экенин билбейм, оюн экен деп кете берет. Анан билесиз, андан 1000 сом, мындан 2000 сом сурап отуруп, миллиондорго батып, аягында аялы менен балдарын коюп бергендер да бар да. Мен мисалы ушундай тагдырды Өзбекке да каалабайм, Америкалыкка да каалабайм, Англиялыкка да каалабайм. Ошо башкалар келип уттуруп кете берсин, анан биз жыргайбыз деген ойдун өзү туура эмес. Ниет туура болуш керек да. Эми мен сүйлөшүп деле көрдүм бирден. Чындыгында башка айлабыз жок, каражат табыш керек болуп атат, карыздан кутулалы деген аргумент айтып атат. Бирок мен ишенем, жакында туура түшүнүк келет го деп. Бул мыйзам эми иштеп кетсе бир топ мындай элге кедерги тийгизет деген ойдо экенсиз да. Дагы бир маселе мына соңку учурда абдан кызуу талкууланып жатат, ошол 13 жашар кыздын окуясы боюнча. Бул күч тизимдөрүндө, анын ичинде ички иштер системасындагы мындай бир жедеп талкаланып калган, же реформа жүрбөй жаткан бир абалдан кабар бериши мүмкүнбү, же жөн эле бир айбанга теңей турган бир баягы кызматкердин эле күнөөсү катары кабыл алышыбыз керекпи? Адам адамдын өңүн карайт да. Адам адамдын жүзүн, кийимин карайт, бирок жараткан адамдын жүрөгүн карайт. Бул жүрөк тарбиясы. Эгерде жүрөктө иман болбосо, сыртың адам, бирок сыпатың айван болуп калышы эч кеп эмес. Айвандан да жаман жырткыч болуп калышың кеп эмес. Жырткычтан жаман шайтан болуп калышың эч кеп эмес да. Эми бул ыйман тарбиясы, ыйман сабагы десек эле биз светтик өлкөбүз. Бул светтик өлкө болуп туруп ыйман тарбиясы бере берели. Кыргыз баласын ыймандуу бол деп айткан эмеспи. Ыймандуу бол деген сөз, молдо бол деген сөз эмес, бул адеп акылак, курга урмат, улууга урмат, кичүүгө ызат. Ошондой жоопкерчилик, аманатка кыянат кылба деген нерсе да, бул аманат. Тиги кыз булардын колунда болсо, анан ошол аманатка кыянат кылып атпайбы? 4 нерсе бар дейт го. Аманатка кыянат кылсаң башыңа балекет келет дейт. Бул бир, жалган сүйлөсөң башыңа балекет келет дейт. Арам жесең башыңа балекет келет дейт. Анан жаман кулк мүнөздүү болсоң башыңа балекет келет дейт. Ошон үчүн Америкада деле бар, канткенде жакшы жаран болом, мамлекетиме пайда алып келем деген сабактарчы. Бизде Омдун законун билет, 6 медал менен бүтүп атат, Олимпиададан биришти алган, бирок барып мектепке барып рекетти кылат да. Биз такташыбыз керек, адеп да керек, билим да керек. Мисалы Япондордо билимде мурда адеп деген идеология бар. Ошол экөөнү чогулуп кетпесек, мындай маселе боло берет. Элдин алдына чыкканда башка, ар жака барганда башка. Кудай ошондон сактасын. Сөзүбүз менен өзүбүздү алып келгендерден болсун. Демек, ыйман сабагы кириш керек. Ыйман тарбиясы, адеп тарбиясы, жоопкерчилик тарбиясы, жарандык, аң сезим тарбиясы бизге аябай керек болуп атат. Мен ушул ички иштер системасындагы реформа зарылбы деген суроону жөн жеринен бергеним жок. Дегеним, сиз тармактык комитеттин мүчөсүсүз да, коргоо, коопсуздук, эл аралык иштер боюнча. Анан бул системанын бир баягы жетекчилерин бир пикирин угуп, мындай сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүңүздөрбү? Дегеним, бул учурда, ушул кырдаалда, ушул окуяда алардын саясий же болбосо моралдык жоопкерчилиги каралышы керек беле, жокпу? Сөз каралыш керек. Эми реформа десе биз оңой эле ойлойбуз да. Реформа деген бул бир түзүмдү, бир нукту башка жака буруш деген сөз. Эң биринчи оппоненттер, митингдер реформаторлорго каршы болот. Анткени ошол системага көнүп калгандар бар, зона комфортко кирип алгандар бар. Чыга албайт андан, э? Ошол жерден баягы туйтунуп жүргөндөр бар. Сен душман ашырганга даяр болсоң, туугандарыңдын да сен менен каршы болушуна даяр болсоң, реформатор болосуң. Реформа болуп атканда адамдар кыскарат. Бул тайкиң чыгат, бул айыштаң чыгат дегендейчи. Биз реформа кылыш керек деген сөздү оңой эле айтып коебуз да. Ошон үчүн реформатор болсо, биринчиден ага мындай мүмкүнчүлүк бериш керек, анан каражат да керек болот. Милицияларды бир жага айыпташат, бирок мен мына айлыктарын көрүп таң калам да. ГАИлердин шаарда 80% жаш балдар экен, болдур болбосо айлыкка квартирада жашайт экен. Мамлекет мындай экен да, мына кичинекей айлык коюп койдук, жумушка киргизип койдук, эми калганын көчөдөн өзүң таба бер деген эле система экен бизде. Же болбосо телефон чалсаң милицияларга, кээде бензиндердин өздөрү коюп барыш керек экен да, ошончолук мындай бир байкуш система экенбиз да. Америкалыктарды билем, аларда акча да көп, бензин да көп, айлыгы да көп, ошон үчүн менимче каражатты да бөлүш керек, анан санын азайтып, сапатын көбөйтүп, анан реформа кылыш керек, бул турган маселе. Өлүм жазасын киргизүү маселеси ушундай кырдаалдарда байма-бай көтөрүлө калып жатат да. Колдойсузбу? Негизи зарылчылык барбы, жокпу? Азыр муну айтсам, гумандуулукка каршы деп айтат, бирок өлүм жазасы болбосо, адамдар башка нерседен коркпой калды. Мына коррупционерлерди отургузуп атат. Бир топтон кийин чыгып эле кетип атат. Чыккандан кийин карасаң, мурдагыдан да жыргал жашоодо жашап жүрөт да.
Азыр адамдар да ойлошу мүмкүн, мындай кичине уурдап байып алалы дагы, анан кийин бир 5-6 ай отура коюп же 1 жыл отура коюп, анан чыгып жыргап жашай берели деген бир сезим болуп калышы мүмкүн да. Негизи өлүм жазасы керек. Мен ушундай эле пикирдемин. Анткени өлүмдөн корккон адам башка бирөөнү өлтүрбөйт да. Азыр өлтүрүүдөн да коркпойт. Себеби мен чыдап турсам чыгып кетем, жок дегенде мага өлүм жазасы жок деп туруп адамдар бара берет экен да. Ошого биздин бабалар айткан. Өлүм жазасы эмне керек? Өлүм болбош үчүн керек депчи. Адамдын канына забын болбош үчүн керек. Адам бир эле ушул өлүмдөн коркпосо башка нерседен коркпой калды болбосо анда. Бул маселени сиз парламентте көтөрүүгө даярсызбы? Мен муну парламентте эмес 2020-жылдагы дебатта көтөргөм. Азыр эми депутат болдуңуз, сизде мүмкүнчүлүк бар, полномочия бар. Көтөргөнгө деле даярмын, бирок кээде билесиң да өтпөй турган маселени. Кудай популизмден сактасын. Мен эки нерсени билгемин да. Биринчиден, эмнени сүйлөдүң, буга да жооп бересиң. Анан кандай ниет менен сүйлөдүң. Эгер өтөрүнө көзүм жетсе, кээ бир күнөөлөр үчүн, айыптар үчүн бул керек маселе. Мен буга дагы деле ишенем. Улуу көчмөндөр мурасы деп аталган улуттук холдингдин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүктүн баягы кош жарандуулугу тууралуу маселени көтөрдүңүз. Бирок Теңиз Бөлтүрүк мырзанын мындай так позициясын уга албадык да. Анан эми сиздер ак үйгө жакыныраак отурасыздар да. Бизге караганда президенттик администрация же тиешелүү органдар сизге мүмкүн кулагыңызга шыбырап жооп бериштиби? Тиешелүү органдар мага жооп берген жок го дейм. Бул суроо Теңиз Бөлтүрүккө болчу. Бирок Теңиз Бөлтүрүк ошол жерде мындай сыйпалатып өтүп кеттим деп ойлобосун, бул суроо дагы көп көтөрүлөт. Бир, экинчиден Кумтөр бул элдин байлыгы, мен бир айтайын дедим эле. Биз бул байлыкты элге алдыкпы же Бөлтүрүк алып бердикпи депчи. Эмне үчүн кыргыз подрядчиктерин сүрүп чыгарып башкаларды алып келип атат? Ошол маселени көтөрбөдүмбү? Казактарды, монголдорду, түрктөрдү алып келип иштетип атат. Кыргыздын Памольный шар дегени бар, ошону чыгаргандар бар, булит эткендер бар. Аларды сүрүп чыгарып койгону мага жакпады да. Патриотмун деп атат, бул патриоттуктун биринчи көрсөткүчү ошол да. Тигилер арзан экен, сыпаттуу экен дейт. Арзаныраак, кымбатыраак болсо да акча бизде калат эгер кыргыздын азаматтары иштей турган болсо. Ошон үчүн көтөрдүм ал маселени. Эгерде ушул маселе болбогондо жарандыгын айтпайт элем. Мейли жарандыгы башка болсун, бирок мекенге болгон сүйүүсү болсо мага жетет эле ошолчу. Анан канадалыктар ай сайын отчет чыгарып турчу интернетке. Азыр андай отчет болбой атат да. Бир эле суроо менен жайгарып койсоң болот да. Мурда 1 килограмм алтынды чыгарганга канча акча кетет эле, азыр канча? Азыр менимче кымбатыраак акыкка чыгып атат. Анан улуу көчмөндөр мурасы деген өзүнчө эле бир өкмөт, өзүнчө бир мамлекет түзүп алгандын канчалык кажети бар? Анткени иштебесе деле ошол жерде отургандар айлык алып канча акчаны кетирип атат да. Бул мурдагыдай царинин бир түгөйү болуп калбайбы? Эми Сари деген мен билбейм ал кандай болгон, бирок даяр акчага холдинг түзүш ар кимдин колунан келет. Холдингти адамдар ташка таш туруп, акча таап, анан өздөрү түзөт да, ал да башка кеп да. Анан даяр акчага холдинг эмес, мага десе корпорация, акционердик обществода 1000 түзүп койсоң болот да. Бирок отурган адамдар иштесе иштебесе деле айлык алып атпайбы? Операционный расходу да ошон үчүн сурабадым өткөндөчү. Балким бул жигитке убакыт керектир бул кишиге. Оңоп кететтир, түзөп кететтир. Бирок мен бирдекени эскертип коеюн. Бул бойдон калбайт да, ар бир жыйында бул суроо берилет. Ар бир учурда кат жөнөтүлөт, тактайбыз. Ошон үчүн мен тыянак чыгарат деп ишенем. Эгерде оңдоп түздөп кетсе, анда азамат деп кол чапкандан башка эчтеке кылбайм. Кумтөрдүн азыркы аракети, анан салып аткан экономикага салымы боюнча мындай так маалыматтар барбы сиздердин колуңуздарда? Деги эле биз коом ачык бир картинаны качан көрө алабыз? Мен да ошол суроону берип атпаймынбы? Муну мага бербейсиз го. Буга качан кайрыласыздар парламентте? Эми парламентке келгенден кийин, мына азыр каникул деп койдум. Каникул деген ат эле бар экен. Мына уйкум деле канбай жүрөм, чын айтканда. Жолугушууларга барып, эл аралап дегендейчи, бирок келгенден кийин мен айтып атпаймынбы, бул маселе аманчылык болсо, бул маселе көзөмөлдө болот. Бирок баягы сыйпалатпай, так позициябыз жакшы болот эле. Мен дагы деле ишенгим келип атат, адам жөнүндө жаман ойлобойм. Чындап мындай профессионал болсо керек, жөн таппасы керек бул кишини. Азыр эми бир нукка түшкөнгө чейин убакыт керек болсо керек. Ошо ойдон корот, тондон корот эле күтүп атам. Бирок кечегидей позицияда боло турган болсо анда урушуп калабыз го деп да ойлоп атам да. Айтыңызчы, парламентке азыр мындай сиз сыяктуу жаштар, жаңы жүздөр көбүрөөк келишти да.
Анан эми дээрлик бага сизге тиешелүү эмес, дээрлик көпчүлүгүндө мындай тажрыйба гана эмес, билим, дүйнө тааным деген нерсе жетишсиз. Бир топ эле жетишсиз да. Анан кээде карап ойлойсуң, булар өзүнүн өмүр баянын канчалык деңгээлде жаза алышат болду экен депчи. Аларга мындай бир мүмкүн сабак өтүш керекпи деп ойлой койбойсузбу? Ой, билесизби? Мен бирөөнү сындаганда мурда өзүм билип алайынчы. Эми кемчилдик. Сизге бир аз ыңгайсыз болот да, жаш баладан деле бирдек үйрөнөм. Карасаңыз, жаш бала мындай максатынан кайтпайт да, айды да алып бере деп, алам деп тура берет. Анан жаш баланын экинчи бир сыпаты бар, таарынбайт. Азыр эле ыйлап аткан болот, бир карасаң жаркырап жайнап жүрө берет. Анан жаш баланын жүрөгү таза. Мен ар бир депутаттан эмнени үйрөнөм деп ошондой мамиле кылам да. Чындап канчалык ошондой көрүнбөсүн үйрөнө турган сыпаттары болот ар биринин. Бирден сүйлөшкөндө, же бир башка иш түшкөндө, же бир кеңешке келгенде. Ошон үчүн мен алардын жакшы жактарын көрө берейин. Бирок элибиз журтубуз шайлады, аларга карата мен бирдек айта албайм. Кемеге түшкөндүн жаны бир. Эгерде аларга таасир кылса мага да тиет, ошол туура эле болот да. Анан билбейм, бирок мыктылар деле көп, билимдүүлөр деле көп. Ораторлук чеберчилигиңизге кеп жок. Анан жаштарга азыр соңку учурда мындай күчтүү мотиватор болуп келе жатасыз да. Парламентке мотивация бере аласызбы? Керекпи деги эле парламенттин өзүнө? Мен деги эле бир мотивация берейин деп деле ойлобойм. Парламенттин табияты башка. Мисалы, ар башка жерде ар башка сүйлөш керек да. Мисалы, жаштар баары жерде кичине эмоция. Жок, мүмкүн аларга дагы бир мотивация, ушундай сабак керек чыгар. Бирок мен мындай бирме-бир сүйлөшкөндө албетте баягы колдон келсе адеп сөзү, ыйман сөзү, пайдалуу сөз. Жөн эле отуруп ха-ха-хи деп сүйлөшкөн мага жага бербейт. Анткени убакыт деген ушундай, колуңдагы ушундай дейт. Үч нерсе келбейт деп коет го, биринчи оозунан чыккан сөз дейт, анан кеткен убакыт дейт, анан кеткен мүмкүнчүлүк дейт. Ошон үчүн сөздү тандап сүйлө дейт, ойлонуп сүйлө. Убакытты пайдаланып кал дейт, мүмкүнчүлүктүчү. Анан мүмкүнчүлүктү колдон кетирбе деген сөз бар да. Ошон үчүн алар менен сүйлөшкөндө деле мындай билгендеримди жеткизишке аракет кылам. Анан билбегендерди үйрөнүшкө аракет кылам. Сиз азыр жаштарга сиздин мындай күч кубат, сиздин мотивация көбүрөөк керектей да? Сиз парламентке көбүрөөк керекмин деп ойлойсузбу, же жаштарга, коомго? Мен жараткандан тилейм, каякта көп керек болсом ошол жакта болоюн депчи. Бирок эми парламентте отуруп алган жокмун да 24 саат бою эле, анан 365 күнү. Эми парламенттин бир жакшы жери, карасаңыз, экинчи күнү мүмкүнчүлүк бар. Элге чыгып аралап жолугуп турсаң болот, же адамдарды кабыл алсаң болот. 5-чи күндө ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан 3-чү күнү чоң жыйын, 4-чү күнү чоң жыйын, 1-чи күнү комитеттин жыйыны, анан бир күн фракциянын иши да. Министр болуп жүргөндө чынында кыйын болчу, ал жакта көңүл көздү карап, сага баары эле чоң, депутаты деле чоң, президенттин аппараты деле чоң, өкмөтүң деле чоң. Биякта блогерлер деле чыгылып ошондой жерде. Күндө жыйынга чакырмай, Күндө жыйынга чакырмай. Мен эмне үчүн азыр министрге катуу тийбейм, анткени ошол жакта отургам да, мен да министр болгомун да. Бул адилетсиздик да, кээде. Мисалы, биз эртең менен саат 9:30 келеле дейт, 9:30 барасың, маселең бир 20-чы. Анан кечки саат 5-ке чейин да ошол сенин маселең жетпейт, анан 6-га келгенде эртең келе деп кетирбейт, же иш токтоп калган бул жакта, же бул жакта ишиң бүтпөдү, же сени менен бир сурап кызыгып да койбойт, эмне кылып отурасың андан көрө. Ошого балким ушундай кылса жакшы болот эле да, бул министр саат мынчага келсин, мынчага чейин карайлы. Анан ошондо депутаттар чыгып баратканын көрүп кээде мен деле таарынат элем да. Кылыгы шайып эле чыгып баратканын көрүпчү. Ошон үчүн мындай катуу тийбешке аракет кылам. Анан кээде отурат элек, таптакыр тиешеси жок маселелерди эле сен урушуп айтып атса, эми урушуп кетпейин деп гана сабыр кылып көтөрчүбүз. Ошон үчүн мен алардын акыбалын түшүнөм, бирок ошол эле мезгилде алешендиктер болсо катуу айтканга даярмын. Парламент жарым жыл ичинде мындай бир өткөн жасап аткан ишине мындай саресеп салды болуш керек. Анын ичинде жеке өзүңүз да буга чейин көпчүлүк эл өкүлдөрү мынча мыйзам жаздым, буга автор болдум деп мындай мактанышчу эле да. Эгер антей турган болсок, сиз канча мыйзам долбоорун жазууга катыштыңыз, же мындай демилге кылдыңыз? Мурда билесизби, депутаттардын мыйзам чыгаруу демилгеси, полномочиясы мындай көбүрөөк болчу. Азыр эми Генеральный прокуратура дагы өзүнө байланыштуу мыйзамдарды чыгып келе алат. Жогорку сот деле ошондой, Конституциялык сот деле ошондой.
ГКМБ деле ошондой, өкмөт бүт эле ошондой болуп калды да. Көбүнчө чындыгында өкмөт даярдаган мыйзамдар каралды мында. Бирок мен өзүм бир мыйзамдын долбоорун даярдадым. Бир нече мыйзамдын долбоорлорунда саактар болдук. Андан кийин Жашыл Кыргызстан деген токтомду чыгардык. Анан протокол тапшырмаларды бир топ эле бердик, жанагы онлайн мектептер боюнча, башка маселелер боюнча. Анан айрым токтомдордун күчүнөн кетилишине салым коштук да. Мисалы 309-токтомду биздин фракция билесиз баягы. Ошондой иштер болду. Адатта мындай исламда деле мындай текерчиликти өзгөчө мындай жаман сапат катары баалап коюшат да. Бирок сизди парламентке келгени ушул текебер мүнөз күтүп калды деген дагы мүнөздөмөнү айтып калышат экен. Айрым кесиптештериңиз, эми бул инсайдердик маалымат. Кандай карайсыз? Кудай сактасын, эгер ушул маалымат айтканыңыз жакшы болду. Анда мен өзүмдүн баскан турганымды дагы бир карап көрөйүн. Анткени мен ошолорго тескерисинче ыраазымын да. Бирөө бир менин бетиме келип айтса дагы жакшы болмок. Бирок сиз аркылуу келгенде да чоң рахмат. Эгер ошондой болсо, бирок билесизби, мындай ар түрдүү пикирлер. Ал жакта деле күлүп жайнап жүрсөң, эмне эле күлүп жайнайт деп урушкандар деле бар экен. Мындайраак болбойбу деп. Бирок ар бир жерде өзүнүн орду бар да. Тойдо башкача отурасың, жаштар менен башкача. Бирок ал жерде бара-бара ошого деле аргасыз болот экенсиң, катуу сүйлөгөнгө. Бирок мен эч качан бир адамдын жекелигине, өздүгүнө асылбайм да, иш боюнча гана айтам. Бирок Кудай текебердиктен сактасын. Эгер ушул сөз чын болсо, мен анда өзүмдү өзүм бир карап чыгышым керек. Анткени текебердик ушундай нерсе дейт, жүрөгүңдө кыпкындай болсо, бул бейишке түшпөй каласың дейт да. Бул шайтандын сыпаты деп коет. Бирок эгерде мен азыр деле айтып коеюнчу, бирөөнүн бир көңүлүн оорутсам ушул иш боюнча, мен бир гана иш боюнча жекелигине эч качан асылбайм. Анткени жекеликте бардыгыбызда проблема бар да. Анан бул маалымат бергениңизге чоң рахмат. Жүрөгүм менен гана кеңешем деп айтып каласыз да. Анан ушул жүрөгүңүз алдаган учурлар болобу? Кээде мыйзам чыгаруу ишинде жүрөк эмес, акыл эске таяныш керек болгон учур болот да. Жок, жүрөк алдабайт го дейм, акыл эс алдап коюшу мүмкүн. Бирок жүрөгүм менен гана десем, анда калп айтып коюп турмун. Кеңеше турган кишилерим бар. Бирок билгендер менен кеңешем. Ошо парламентте деле экономикалык маселе боюнча болсо экономисттер бар. Мисалы Дастан Бекешев экономиканы бир топ жакшы билет, аны менен кеңешип коем. Социал тармак боюнча болсо Венера Райымбашаева, соц тармактын караган аял ошол деме, ал эжеке менен кеңешебиз дегендей. Коопсуз тармагы боюнча Айжигитов менен кеңешем. Мындай бардык тармактан кыйын боло албайсың. Туура. Ошол билген кишилер менен кеңешкен жакшы да, бирок кеңешкенден кийин да акылдан өткөрүп, биригип туруп, андан кийин чечим кабыл алам. Азыр ушул парламентте отуруп, мисалы тышкы саясатка деле көңүл бөлүп атасыздар да. Биздин тышкы саясаттагы Кыргызстандын орду кандай? Биз көп вектордуу саясат жүргүзүшүбүз керек деп атабыз. Дүйнөдө азыр мындай тынч эмес, оор кырдаал. Тышкы саясатты каалаганда жүргүзүш үчүн иштен күчтүү болуш керек да. Биздин Кыргызстан өзү күчтүү болуш керек. Анан биз болсо парламент өкмөт болуп бөлүнүп атсак, анан регион клан болуп бөлүнүп атсак, мындай учурда башкарыш оңой болот. Мен жөнөкөй эле нерсени айтайын. Мурда бир экс-президенттердин тиреши болду да. Башкарыш оңой эле, анткени чоң мамлекеттер келип айтат, мен айтканымды кыл, болсо тигини колдоп коем десе, алдына бийлеп бергенге даяр болосуң да. Ошон үчүн баарың болсоң бир ооздуу душманың кантип былк этет. One voice деген бир принцип бар. Бул мындай, эшикти бекитип алып талаша бересиң, бирок элдин алдына чыкканда бир позиция менен чыгасың да. Бизде парламент менен өкмөттө дагы кээ бир маселеде ошондой болушубуз керек. Бир позиция менен. Ошон үчүн ынтымак бар жерде ырыс бар, оомат дөөлөт береки бар деп бекер айткан жокмун. Ошон үчүн тышкы саясатта дагы өзүңдүн ордуң болуш үчүн, сөзүң өтүмдүү болуш үчүн иште күчтүү болушуң керек. Бул өтө маанилүү. Күчтүү болуш үчүн күчтүү оппозиция дагы керек эмеспи? Күчтүү оппозиция керек. Азыр барбы ошондой реалдуу оппозиция бийликке карай? Азыр кээ бирлери бар, балким оппозицияны идеология менен баглайм. Азыркы саясаттагы оппозиция катары мен кимди билем? Текебаев. Анткени Текебаев парламенттик өлкөдө ушул ойго бекем турат. Ал киши азыр деле оппозиция деп ойлойсузбу? Идеологиясы, идеясы ошондой. Эми Германияга кетип калгандыгы ойлобош керек да, бул бийлик өтүп кетти деп. Жок, ал оюнан кайткан жок да. Ушул парламенттик өлкө болуш керек дегенге катуу турат. Анан Адахан Кимсанбаевич дагы оппозиция, бирок ал киши мурда ушул президенттик өлкө болсок деп көп айтчу да. Азыр президенттик өлкөбүз. Бул өңүттөн алып караганда
мындай ойлоно турган маселе да. Анан оппозиция деген эмне экенин бир тактап алсак, ошондо жооп берсе болот эле. Биз болсо чечимдерге, иштерге оппозиция болуп атабыз. Мисалы, туура деп айтабыз, туура эмес болсо биз ага мындай келишпес оппозиция болууга даярбыз да. Демек, бийликке оппозиция болуш үчүн бул идеологиялык түпкү нугу бар болуш керек экен. Ошондой болуш керек да. Мисалы, бизде азыр идеология менен кеткен кайсыл партия бар? Мисалы, социал-демократ деген, ал билесиз, социал-демократ деген бул левыйлар болот көбүнчө. Коммунисттик партия бул солчулдар деп айтылат, туурабы? Анан оңчулдар деп кетет, консерваторлор, либералдар. Бизде андай менен балабайбыз да. Бизде ким бийликке каршы сүйлөшүп оппозиция, анан ким мактап койсо оппозиция, пактакор болот. Эми пактакор деген бир сөз пайда болбодубу? Бирок биз башта деле айтканбыз. Мындай 100% жаман бийлик болбойт, 100% жакшы бийлик болбойт. Агын ак, көгүн көк деп, анан туура эмесин туура эмес деп каршы блок кылабыз. Туура иш болсо колдоп кеткенге даярбыз. Ошол үчүн ак позиция, так позиция, нак позиция болобуз деп ушул сөздү ойлоп тапкан элек да, шайлоо алдында. Айтыңызчы, сиз мындай айтып калбадыңызбы, жанагыдай пактакор же башка деген сыяктуу сөздөрдөн Кудай сактасын депчи. Мына ушундай бир атка татыбаш үчүн бир нейтралдуу позицияны дайыма кармайт экенсиздер да. Центристтик багыт деп коелубу анда? Эми андай деле ойлобойбуз, бирок негизи жаладан Кудай сактасын, дооматтан Кудай сактасын. Эми саясатта каалайсың каалабайсың кээде сөз жармашат. Өзүң аны көтөрө бересиң. Бара-бара терин калың болуп, адам жакшы сөз көтөрөм деп коет го. Кийимдин жакшысы кир көтөрөм дейт. Бирок баягы апаңдын жүрөгүн аяйсың да. Бир аалымды убагында камап койгон, имам Азамды. Анан ошол киши ыйлаганда, эмнеге ыйлап атасыз, сиз деген алымсызбы, сабырдуусуз, кайратуусуз дегенде жок, мен өзүм үчүн ыйлаган жокмун деген. Ушу менин азабымды көрүп, менин сабак алганымды көрүп, апамдын акыбалы кантип атат депчи. Мен ушундай адамдарды билем, бул жакта камалып, 1-2 күн эле камалып чыккан, бир түшүнбөстүкөн улам. Чыкканда апасы инфаркт болуп бир жагы. Ошон үчүн апамдын жүрөгү оорубаса экен деп ойлонгонум ошол да. Эң ойлонгонум ошол. Апам мен үчүн кандай өмүрүн берди. Туура. Мен тилегим ошол да, мындай апам эч ыйлатпасам экен депчи. Анан эч качан ыйлатпасам экен, апамдын бир кайгысына, бакытсыздыгына себеп болбосом экен деп тилегим ошол. Эң сонун апаңыз канчага келип калды азыр? 50-жылкы 72-ге чыгат берсе. Көп жашасын. Негизи сиз өзүңүз чыгармачыл адамсыз да, жан дүйнөңүз деле чыгармачыл. Анан бир топ китептериңиз чыкты. Бул депутаттык иш багы мындай тегирмендин парасы сыяктуу эле көп убакытты, энергияны ала турган жумуш да. Кантип атат ал жагыңыз? Чын айтканда, саясатка аралашкандан бери чыгармачылыгым токтоп калды. 3 роман баштап алган эле. Бир нече новелла баштап алдым эле. Негизги буга чейин баштаган ишим ортодо калып кетчү маселе да. Адамды эң кыйнаган нерсе башталып анан ташталган нерсе болот экен. Алла таала өмүр берсин, ден соолугумду чың кылсын, бирок мен аларды бүтүрөм. Черчилль деле билесизби, адабияттан Нобель сыйлыгын алган. Шараф Рашидов деген болгон экен, Өзбекстандын лидери. Ал бир эле мезгилде жазуучу да болгон, бир эле мезгилде жакшы мыкты мамлекет ишмери да болгон да. Ошол эле Жусуп Абдурахмановдун жазганын караңыз. Исхак Разаков кандай жазган. Бул бири-бирине байланыштуу эле нерсе. Бирок мен ишенип атам, жазганга деле тажрыйба керек да, окуялар керек, сюжет керек. Мына парламент, эгер жакшылап иликтеп отурсаң, ар бир депутат өзүнчө бир каарман да. Ошону прототип кылып жазсаң болот. Ошол жерде окуяларды жазсаң болот. Жанагындай бир конъюнктураларды өз ара бирине бири таасир эткен. Мисалы, кылыбыз кыйш айбаты деле бир чыгарма кылып жазсаң болот да, эмнеден пайда болгондугун, эмнеге алып келгендигин. Айтор, мен жакшылыкка эле жоруп атам, бирок ушул жай учурларында жок дегенде бир чыгармамды аягына чыгарсам экен деген эки көзүм төрт, бирок ага деле кол бошоп айтат. Жараткандан убакытка береке тилеп атам. Демек, парламент келечекте сиздин чыгармалардын бир мазмунун түзүп калышы мүмкүн экен да, толук мүмкүн экен да. Баягы бир кыргыздын бири чыгып турган, мен аны уккан деле жок элем, ким билет депчи. Ал Европада деле угуп атыптыр, казактар да жакшы көрөт экен. Бирок сонун сөз экен, эми ким билет аны? Бир жараткан билет. Жараткандан өмүр тилейм. 1, ден соолук тилейм. 2, ден соолук болбосо эчтеке көңүл келбей калат. Анан убактыма береке тилейм. Анан жазганда да туура нерселер жазалы да. Мисалы, мен бала кезде окуйт элем, кээ бир китептерди окуп алып, мындай бандит болгум келчү эле. Ачыгын айтайынбы, кээ бир китептерди окуп алып, аял затына кыянаттыкты ойлойсуң. Ошондой да китептер бар да. Ал китептер адамды оңойт да, кайра тескери жакка бурат. Ошон үчүн мен дайым айтам, туура достан да, туура жар танда, анан туура китеп танда, туура кесип танда деп жаштарга.
Эң сонун. Анда ушул жакшы нотада бүгүнкү программабызды маекти жыйынтыктайлы. Ийгилик каалайм сизге. Чоң рахмат.